Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз окуучу, мектеп, мугалим жана ата-энеге арналган чоң маселени талкууга алмакчыбыз. Жаңы жыл күндөрү билим берүү жана илим министри Доктургүл Кендирбаева окуучулар класстарды тазалоо шарттуу деп массалык маалымат каражаттарына маалымат берди. Андан бери карама-каршы пикирлер өтө эле көп болууда. Программабыздын биринчи бөлүгү ушул маселеге арналат. Ал эми экинчи бөлүгүндө биз ошол 3 жылдыкты мугалим, окуучу жана ошондой эле ата-эне ушол 3 жылдыкты канткенде биз ымалага келтирип бирге иштешүүгө чакыра алабыз. Биз экинчи бөлүктү ушуга арнайбыз. Саламатсыздар дагы бир жолу. Урматтуу биздин студиянын катышуучулары, келип берген коноктор, баарыңыздарга ыраазычылык билдиремин. Анда сөз башында эле биз ушул сюжетке көңүл буралы, максатты билип алалы. Билим берүү жана илим министри Доктургүл Кендирбаева мындан ары окуучулар класстык бөлмөлөрдү өздөрү жыйнай тургандыгын билдирди. Бул тажрыйба Совет учурунда болгон жана бул ыкма башка чет өлкөлөрдө да колдонулуп келет. Бишкек шаарынан охрана техничкалардын айлыгына чейин биз азыр оптимизация кылып атабыз. Урматтуу ата-энелер, бирок биз Япониядагыдай балдардын биздин учурда деле Совет учурунда деле балдар өзүн өзү тейлөө, бирөөнүн эмгегин баалоо жана турмуштук көндүмдөрдү калыптандыруу максатында башталгыч класстан баштап өзүнүн классын жыйноо системасы кирет. Жогорку класстан төмөнкү класстан жогорку класска чейин. Анан дагы мындай кыйкырып чыга калбагыла, тиги баламдын укугу бузулуп атат деп бирөөнүн коросун барып жыйнабайт, бирөөнүн үйүн барып жыйнабайт. Ал ошо жердеги өзүнүн классындагы өзү окуган жерде жыйнайт. Муну үчүн биз көп өлкөлөрдүн тажрыйбасын дагы окуп жатабыз, көрдүк. Мисалы үчүн балдар Японияда керек болсо туалетти барып тазалашат экен. Дежурство менен, класс менен туура отурганга, туура маданияттуу болгонго үйрөнөт. Билдирүү социалдык тармактарда талкууга алынып, айрымдарга жакса, айрымдары окуучулар мектепке билим алганы барышы керек деп айтышууда. Бирок бул система менен окуучулар эмгекке үйрөнүп, бирөөнүн жасаган ишин баалаганды да биле алышат. Жууган деле жакшы. Балдар иш кылганга үйрөнүшөт дегендей да, тазалыкка. Менин оюм ушунча. Илгертеден эле окуучулар жууп келген го, дежурство. Бизге жакпады. Биз кеч келебиз да мектептен, анан класста ham жууп калсак саат 7-8ге чейин окуйт го. Эмне жакпады сага? Мен жугум келбейт. Негизинен мектепте окуучулар үйгө караганда көбүрөөк убактысын өткөрүшөт. Андан сырткары өткөл куракта мектепте окуп жаткан учурда келет. Билим алуу менен класстын тазалыгын караган окуучулар ар кандай жаман иштерден оолак болуп, эмгекке тазалыкка үйрөнүп, багыттарын туура тандай алат. Биздин мына билим берүү министри туура чечим кабыл алды. Мен колдоймун, толук 100% колдойм. Анткени бала эмгекке тарбияланыш керек, өзүнүн отурган жерин тазалаш керек. Тазалыкка иштеп, ошону тазалаган бала булганга дагы аракет кылат да. Окуучунун мектептеги милдеттери кандай? Мектеп, окуучу, мугалим, ата-эне кандай байланышта болуусу керек? Азыркы окуучуларды билим менен эмгекке үйрөтүү мектепте кандай жолго коюлган? Толгон токой суроолор ар кандай талкууларды жаратып келет. Рахмат сюжет үчүн. Анда эмесе Абдыкалык мырза, мен сизден баштагым келет. Негизи буга чейин деле балдар ошол мен билгенден тазалап, жумасына жок дегенде бир жолу тазалашып, ошентип эле чоңоюшкан балдарчы. Бул жаңылык деле эмес, бирок ошол жанагы бышыктоо катары айтылыптыр да. Кандай кабыл алышат мектептегилер, мугалимдер, ата-энелер дегиле ачык айтсаңыз? Эми муну жашыра турган жери жок. Ачык эле айтайын, бизде мектептин уставында да жазылган да, мыйзамда да жазылган. Адам окуучу болобу, адам болобу, коомдо жүргөндө өзүнүн этикети бар да, туура. Мына биздин кулк мүнөзүбүздү машинада баратканда, алыскы жолго, автобустарда баратканда карасаңар, табиятка кылган мамилебизден эле түшүнсө болот да. Туристтер келип, биз кандай калк экенбиз. Себеби ушундай кооз мамлекетти сактай албаган элден эмнени күтсө болот деп суроо берет да. Мен мында көп эле ошо чет элден келген адамдар менен да сүйлөшүп калам. Силерде өтө сонун кооз жер дейт да. Муну менен мен айтмакчымын. Мектептин уставында да балдарга жазылганда баланын милдети кайсы, ата-эненин милдети кайсы, мугалимдин милдети. Бардык эле жерде болбойлу тазалык бул биринчи суроо да. Бардык жерде тазалык болуш керек. Эми азыр сюжеттен карап көрдүк. Менин жеке оюм
Менде деле неберелер бар, балдар бар. Мен деле ошону талап кылам да. Отурган жериң таза карма. Өзүңдү таза тут, жалган сүйлөө, тиги бу деп. Мектеп тарбия башаты болгондон кийин биз бардык нерсенин баарын тазалыктан баштайбыз да. Рахмат, анда мен окуучуларга суроо бергим келет. Окуучулар азыр эми эң башкы күнөөкөр силер болуп атасыңар да, туурабы? Таза кармабаганданбы, балким мектепте класстарыңарды иши кылса силерди эмгекке үйрөтүү үчүн дагы мына ушундай балким иш чараларды киргизип атышат да. Булар жаңы эрежелерди киргизип атышат чоңдор, мугалимдер. Деги эле силер кандай кабыл алдыңар? Өзү негизи силер мектепке эмне үчүн келесиңер? Саламатсыздарбы? Мен Кирова мектебинин окуучусу болом. Киров мектебинин. Кирова мектебинен. 10 класста окуйм. Биз уже 5 класстан бери ар субботада субботник кылабыз, дежурстводан. Биз каршы эмеспиз. Бир жактан жакшы, тарбияга деле. Ата-энелер каршы болбосо, биз деле каршы болбойбуз. Мисалы силердин мектебиңерде сенин классыңда канча окуучу окуйт? Чынын айтчы. Менин классымда 40. 40 окуучунун баары тазалайбы же арасында тазалабай кеткендер дагы? Именно ошо 5 күндө ким кечиккен, кимде замечание бар болгондор ошолор дежурство кылышат. А калгандары? Калгандары уже очередьтен. Алар кезекке турушат, кезек боюнча эле. Анан силер ошо тазалаардын алдында башка кийим алып келесиңер же ошо мектепке келген кийимиңер менен эле тазалай бересиңерби? Суббота күнү бизде мектебибизде свободный формада эле келебиз. Башка күндөрү тазалабайсыңар? Башка күндөрү. Бир гана ишемби күнү гана тазалайсыздар, Мугалим кошо келдиңиздер кандай өзү болгону ишемби күнү гана тазалашабы же мүмкүн болсо микрофонду алсаңыз же азыр ошол доктур Айым айткандай дайыма классты балдар өздөрү тазалаш керек болуп атабы? Быйылкы жаңы окуу жылына 2023-2024 окуу жылынан баштап балдар толук түрдө ошол класстык тазалоодон бошотулган. Балдар тек гана ошол ишемби күндөрү гана субботникте өткөрүшөт. Эми азыр министриңер чыгарып койбоду, анда эмне кыласың? Азыркы ошол министр Докторгүл Кендирбаеванын бул берип аткан сунушун биз абдан колдойбуз. Муну менен балдар ошол эле учурда эмгекке тарбияланат, ошол эле учурда бирөөнүн эмгегин баалаганды да үйрөнүшөт, анан турмушка да тарбияланат десек болот. Себеби жашоо ушуну менен эле бирдей турбайт. Турмушта ар кандай нерсе болушу мүмкүн. Ошого ушул балдар ушул мектеп жашынан, бала бакчадан баштап даяр болуш керек деп ойлойм. Анда дагы окуучулар ким сүйлөйт кана? Саламатсыздарбы? Мен Алим мектебинин окуучусумун. Мен бул чечимге кошулам, анткени окуучулар кичинесинен эле эмгекке тарбияланыш керек. Мисалы бизде кезек менен да биз күндө полдорду жуйбуз. Анан кийин ушул чечим кабыл алынган соң биздин мектепте мындай окуучулар башка бирөөнүн эмгегин баалап, өздөрү да кичине тазараак жүрүп калышты да. Силердин мектебиңерде баягы сменный обувь деген бар да, туурабы? Алмашасыңар да мектебиңерде? Жок, сменный обувь жок. Жок буларда. Башка мектептерде бар. Айрым мектептерде. Жанагындай королорундай чет жерде мектептер бар да, кече көрдүңөр ылай болот, табигатта күз болот, ошол мезгилдерде ошол өздөрүнүн жана силер айткандай ашыкча эмгек жасабаш үчүн, ашыкча нерселер барбаш үчүн, тазалык сакташ үчүн ата-энелердин чечими менен, мугалимдердин, окуучулардын макулдугу менен ошол уставка киргизип, экинчи обувь киргендер бар. Мектептерде бар, бирок ошол. Ар бир класс өзүнүн классын. Силерде жанагы техничка уборщица деген иштебейт? Жок, бар. Алар коридорлорду, мына ошолорду, лестницаларды жуушат да. Биз күндө мындай чоң иш кылбайбыз, ошо полду эле өзүбүздүн классыбызды жыйнап кетебиз. Алар үчүн силерде мындай кол кап, анан бет кап тагасыңарбы же такпай эле колуңар менен эле ошентип тазалап? Жок, бизде мына класста шарттар бар да. Бизде бардыгы бар. Ошо швабра, ошолордун баарын алып берип. Швабраны кантип сууга салып алып тряпканы жуйсуңарбы? Жок, бизде ондой швабра эмес. Бизде ошондой. Жана механикалык жөнүндө. Ооба, ошондой. Силердечи кандай? Саламатсыздарбы? Мен номер 42 Самат Ташимов мектебинен келдим. Биз буга жакшы эле карайбыз. Ар бир класс, ар бир окуучу өзүнүн. Силер Алай районунан келдиңер, ооба. Ар бир окуучу өзүнүн кире кылган жерин тазалап кетиш керек. Мисалы азыркы учурда жолдор ылай болгондуктан сменный обувь алып келишет биздин мектепте. Силерде бар, Ооба, бар.
Бирок кээ бирки окуучулар алып келбегендиктен полдор ылай болот, топурак болуп калат. Анан ошону ар бир окуучу өзү тазалаш керек. Кийим ошону ылай кылса, ошол адам өзү тазалаш керекпи же кандай? Ооба, эми бир окуучу деле класста тазалап койсо болот. Бизде ошо субботниктер болуп турат. Ар бир окуучу мындай тазалык текшергенде баардыгын окуучулар өздөрү тазалашат. Жакшы эле карайбыз окуучулар. Анан эми ар бир окуучу өзүнүн аркасын тазалап кеткен жакшы деп ойлойм. Жакшы. Силер? Саламатсыздарбы? Мен бул чечимге толугу менен кошулам. Анткени кандай айтсам, бул адамга дисциплинаны үйрөтөт. Жеке мен бул балдар жөнүндө айта албайм, бирок өзүм классташтарыма эч ким каршы болбойт деп эсептейм, анткени мен алар билем. Биз өзүбүздү эле тазалайбыз, башка адамдардын эмгегин актайбыз. Жана айта кеткендей, бул тазалык ыймандын жарымы дейт. Ошон үчүн биз баарыбыз колдойбуз. Жого да жигит, силерчи? Азыр мен Биз номер 42 Самат Ашмов атындагы орто мектебинен келдик, Алай районунан. Биз жекече, мен өзүм жеке оюм, эми ар бир окуучу өзүнүн мындай булгап койгон жерин сөзсүз тазалап кетиш керек да. Мисалы, уборщицаларга эле жүктөп коюш эми туура эмес да. Уборщицалар залды, ар бир классты, мындай лестницаларды жууп берсе бизге туура. Бизде айрыкча мындай Алай району болгон үчүн күз менен эрте жаздай сменный обувь сөзсүз бизге керек болот да. Себеби жолдорубуз ылай болгончо байланыштуу, мындай ылай болуп кирген анча-мынча окуучулар болот. Мындай сменный обувь жок келген окуучулар болот да. Ошолорго мындай чара колдонулат. Биз өзүбүздүн мектебибизде. Силер немени бут кийимди алып келесиңерби же коюп коесуңар мектепке? Жок, эми анча-мынчалары болушу мүмкүн, эми койгону. Өзүнүн мындай кабинетте бирок алып келесиңер. Көбүнчө алып алып келет. Аны канчалык шарт силерге ошол мындай ыңгайлуу эле болобу алып келгенде? Ыңгайлуу эле, ооба. Бул жерде 9-чу, 10-чу, 11-чи класстын окуучуларысыңардабы, Чоң класстын окуучулары болуп атат да булар, 9-чу, 10-чу, 11-чи класстын окуучулары бир кичинекей классты тазалап коюш алар үчүн кыйын деле эмес. Бирок кичинекей, айтайлы 5-чи, 6-чы, 7-чи класстын окуучулары канчалык деңгээлде ошол нерсени аткара алышат? Аткалык мырза, анан мугалимдер, ата-энелер келиңиздер ошону сүйлөшөлү. Эми негизинен окуучулар 3 категория бөлүнөт да. Башталгыч, ортоңку, анан чоң класстар. Азыркы биз айткан сөз кылган нерселердин баардыгы ортоңку, жогорку класстарга туура келе берет. Ортоңку, жогорку класстарга. Кичинекейлер болбойт. 1-чи класстан 4-чү класс булар башталгыч класстар болот. Аларда эми чындыгында жана ошол техникалык кызматкерлер кошо жардам бербесе, ал чындап эле аларга оор болот. Анткени андай жумушту жасаган бала бар, андай жумушту жасабаган бала бар. Туурабы? Экинчиден ал балдар чындап эле окуудан алаксыбаш керек, мен жеке оюм. Мектепке эмне үчүн келет деген суроону берсем, эмне деп жооп берет элеңиз? Эми мектепке билим алган эле келбейт, ал жерде билим, окуу, анан тире тарбия деген сөз жатат да. Азыр көрүп атабыз, баардыгыбыз Бир учурларда окуп атабыз, кайсы бир бир учурларда мектеп жок, биз тарбия бербейбиз деп ата-энеге түрткөн учур болгон, билесиздерби? Неме баланы тарбия бербейбиз, биз болгону окутабыз. Мектепке эмне үчүн келет? Мектепке бала окуу үчүн келет. Тарбияны ата-эне бериш керек деген өзүңүздүн сөзүңүз бар. Ооба, себеби дегенде ар бир ата-эне ошо үй бүлө куруп атканда анын чоңдор айтат. Жок дегенде ЗАГСка барганда да айтат да, кол коюп атканда, туурабы? Бир семья болуп атасыңар, бир мамлекет пайда бол деген сөз, сен келечекте муунга жооптуу адамсың деген сөздөр түпкү мааниси. Демек, биз аларга кайсы бир даражада да билим берип атабыз, бирок акыркы мезгилде ошол адам өзү осознать мындай аң сезими өстү да. Демек, биз тарбия кошо бербесек, билимдүү адам көп, бирок тарбиялуу адам аз деген мен менен макул болсо. Рахмат, Андрес, ата-энелерге береличи кезекти. Кана ата-энелер эмне дейт экенсиздер, кана? Саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Мешаналиева Дунякан. Ош мамлекеттик университетинде окутуучумун. Гагарин атындагы, Ош шаарындагы Гагарин атындагы мектепте балдарым окушат. Жогоруда агай айткандай, 1-чи класстан 4-чү класска чейинки башталгыч билим берүүдөгү балдарды бул сыяктуу мектептеги эмгекке тартуу менимче оор деп ойлойм да. Канчалык деңгээлде ал мектепте жүргүзүлүп жатат, аны так билбейм, бирок 4-чү класска чейинки мен 2 балам бар. 4-чү класстан кийин 1-чи класста окушат. Алар бирок аны тазалаган учурларын кездештире элекмин. Бирок 7-чи класстагы балам жогоруда балдар айтып өткөндөй суббота күндөрү уборка кылдык деп келип калат да.
Анан шартыңар барбы кандай деп сурасам, ысык суу бар экен, ысык суу менен жууп келдик деп айтышат. Шаардагы эле мектептер. Ооба, Ош шаарында. Ага караганда демек шарт бар деп ойлойм да. Эгерде андай шарт болуп калса, анда мектепте балдарды эмгекке кошо үйрөтүүнү туура деп эсептейм. А эгер шарт жок болуп калса, анда сөзсүз түрдө балдарыбыздын ден соолугуна кайсы бир деңгээлде кооптуулук жаратышы мүмкүн да. Ошон үчүн мүмкүн болушунча мектепте дагы ал шарттарды дагы эске алышыбыз керек деп ойлойм. Эжекелер, силер кандай ойлойсуздар? Мүмкүн болсо активдүүрөөк болсоңуздар. Саламатсыздарбы? Мен деле бул сунушка көз карашым түз эле. Балдарыбыз биздин. Сиздин балаңыз канчынчы класста окуйт? Менин балам 8 класста окуйт. Кызым 9да окуйт. Бирок мен оюм түз эле. Алар мектепке барганда таза жерде окуйт. Балдар менен мамиле кылганды үйрөнөт, жоопкерчиликти алат. Мектеп бүткөндөн кийин дагы булар студент болушат. Башка мамлекеттерге барып иштегенде дагы алар өзүнү өзү камсыз кылып жаткан жерин жыйнап тазалоого мындай даяр болушат. Бул иш-чара алардын билим алуусуна тез таасирин тийгизбей, себеби бул мектеп бүткөндөн кийин, сабак бүткөндөн кийин болуп жатат. Менин оюм түз. Эжекелер, сиздер кандай ойлойсуздар? Саламатсыздарбы? Мен бул жерге ата-эне катары, мугалим катары да келип отурам. Мектепте менин 3 балам окуйт учурда. Өзүм билим берем. Бирок азыркы кырдаалга менин көз карашым түз. Себеби мен дагы үйдө балдарымдычы тазалыкка үйрөтөм. Мектепте мугалим бир гана билим бербестен тарбияны кошо берет, тазалыкты үйрөтөт, адеп ахлакты берет. Биз ата-энелер мектепке балдарды ошон үчүн жөнөтөбүз. Бирок мен мугалим катары, мен дагы ата-энелерден ошол нерсени суранып кетет элем да. Үйдөн дагы балдарга жакшы тарбия берип, аркаңды тазалап жүр. Муну бирөөнүн эмгегин баала, таза бол деп мисалы ата-энелер дагы үйрөтөт да баланычы. Бирок шартка жараша азыркы учурда ата-энелер баягы кандай десем, өздөрүнүн турмуш тиричилигине байланышып, балдарга жакшы тарбия бере албай келишет да. Ошондо сиздин оюңузча ошол жерде полду жууп койсо эле, анан жыйнап койсо эле тарбиялуу болуп калабы бала? Жок дегенде турмушка үйрөнөт да, тазалыкка үйрөнөт, сөзсүз үйрөнөт. Мисалы үйдө дагы мен мисалы балама айтам да, полду жуу, чаңды сүрт. Мисалы мен коноктосуп атсам да айтам да, балам, мына жер тазалап койбойт белең депчи. Мектепте деле ошондой да. Мектепке бала келбесечи, мектеп таза турат. Балдар өзү барып, өздөрү ошол жерде кир кылышат да. Демек ата-энелер ошентебиз го, үйдө таза турат, силер жокту, а барда ошентесиңер деп. Эми балдар өзүнүн аркасын тазалоо менен бирге ошол айтып атпайсызбы жогоруда, бирөөнүн эмгеги баалоого, өзү тазалыкка үйрөнөт да. Бул маселеничи ата-эне менен мугалим бирдей алып кетиш керек да. Бир эле мугалим айта берсечи, ата-энелер туура эмес түшүнүп алат аны. Азыр ага да келебиз. Айгүлайым, негизи мен сизге мындай суроо берем да. Ош шаардык кеңешинин депутаты катары эмне Ош шаарындагы техничкаларга акча жетпей калдыбы, бюджетте бөлүнбөй калганбы же эмне себептен бул нерсени биз өтө колдоп атабыз да оштуктар? Ош шаары. Мектептеги айлык акчалардын бардыгын бул билим берүү министрлиги тарабынан төлөнөт. Бизге ага мыйзам жол бербейт, а биз быйылкы жылы тамак ашына акча кошуп берүүнү коштук. Былтыр 20 сомдон эле азыр 14 сомго түшүп калды, э? Жок, ага да коштук биз. Мектептерди кыдырып, ал жактагы тамактын абалын көрүп, шашке чайды көрүп, ысык тамактарды көрүп, анан ага дагы кошумча акча кошуларын бекиттик. Кудай буйруса, мына бюджетти бекитип атканда бекитебиз. Бирок билим мектептин айлык акылары бул билим берүү министрлигинин өкмөттүн акчасынан берилет. Ошондуктан ага биз айырылыша албайбыз. Анан кийин акча маселесине келгенде бул өкмөт тарабынан чечилет. Депутат болобузбу же мамлекеттик кызматкер болобузбу, биз ага келише албайбыз. Андан дагы жакынкы чыккан мыйзамдарда, эгер мен жаңылышпасам, бюджетти мындан ары өкмөт чечет. Бул маселе боюнча бардыгын ушул өкмөт. Сиздин өзүңүздүн көз карашыңызда эмне болду? Не боюнча? Ушул маселе боюнча эмне үчүн ата-энелер деле бардыгыбыз эле ооба туура деп атабыз да, а бирок мектепке бала окуу үчүн барат да. Анан экинчиси, мен жана программанын башталышында айткам, биз айтып атпайбы, Японияда ушундай туалет тазалайт экен депчи. Анан бирок алардын ажатканасы менен биздин ажаткананын өркөнүн ортосунда чоң айырма бар да. Эми ошол маселеде дагы мындай ачыктык киргизсеңиз дейт элем да. Биздин мектептердин көптүк ажатканасы сыртта жайгашкан, ичте жайгашкандары дагы бар. Бүгүнкү күндө мектептердин ажатканаларынын бардыгы ремонттон өтүп, тазаланып атат.
Анан Япония менен салыштыра турган болсок, Японияда бул жерде баягы окуучу айтып кетти, ким тартип бузса, кечиксе, туура эмес болсо, алардын өздөрүнүн мыйзамдары, өздөрүнүн талаптары бар. Ошондон чыккан окуучулар ошондой кылып баягы катары менен баягы өздөрүнүн ажатканасына чейин, башка жерлерине чейин тазалаганга атайын график киргизип коет, ошол менен иш алып барышат. Анан дайым убакытты туура кармаган, жакшы окуган окуучулары өздөрүнүн тартибине карап иш алып барышат. Анан бул Билим берүү министрлиги чыгарган бул нерсени Бул жаңылык эмес да, мурда деле бар болчу да. болгон. Муну балдар ошентип эле чоңойдук деп атпайбы? Мен ата-эне катары дагы, элдин өкүлү катары дагы бул нерсени колдойм. Эмне себептен? Себеби бардыгыбыз тазалыкты жакшы көрөбүз. Кайсы жерге барбайлы, 1-класстан болобу, кайсы жерге барбай бардыгыбыз таза жүргөндү каалайбыз, бирок ошол тазалыкты өзүбүз канчалык деңгээлде алып жүрөбүз. Мисалы үчүн жеке мектептерде көптөгөн акча төлөнөт, ал жерде балким балдар тазалабашы мүмкүн. Бирок ошону ата-эне баланы таза отурат, таза жүрөт деп ошол жерге берип атат. А мамлекеттик мектептерге барганда деле окуучу билим алыш керек. Бирок ал жерде расписание бар. 2ге бөлөт. Эртең менен саат 8де келип 12-1де кеткени бар, анан 1де келип саат 5-6да кеткени бар. Жанагы кыз айтып атпайбы, биз кечинде тазалап да үлгүрбөй атпайбызбы, кеч калып атабыз деп атпайбы? Ага эмне үчүн көңүл бурбаш керек? Бул жерде мындай да, бизде мисалы үчүн шаардык мектептерди алып карасак 3 смен менен окушат. Булар эртең менен келет, анан түштө келет, кечинде келет. Эмне себептен шаарда 3 смен болуп атат? Биз ата-энелер өздөрүбүз ошол шаардагы мектептерге алып келип берип атабыз. Мисалы үчүн айталы, Төлөйкөндөгү окуучулардын бардыгы, мисалы үчүн Гагаринде, Кировдо, Ломоносовдо окушат, мына шаарды эле айталы. Демек ошол жактан келип өздөрү окуганга, ошол убакытка мындай, кандай десем, өз каалоосу менен келип атышат. Ата-эне ошондой убакытта баласынын келишине макул болуп, шаардагы мектеп жакшы деп атат. А бирок ошол эле учурда Төлөйкөндөгү Жолон Мамытов мектеби бар, Кооператив мектеби бар. Алар деле ошол Билим берүү министрлиги берген тартиптеги сабакты эле өтүшөт. Эч кандай айырма жок. Болгону мугалимде деши мүмкүн. Андан сырткары ошол шаарга алып келип баланы өздөрү берип аткандан кийин анан мектеп алганга мажбур, анан ошол жерде 3 смен жаралат. Эгерде Озгурд айылындагы, Төлөйкөн айылындагы, Жапалак айылындагы Эгер бул мен айтайын дегеним, эгер система киргизилип толук кандуу иштеп баштаса, анда ошол 3-сменада окуган окуучуларды эле тазалаш керек болот да. Туура. Себеби ата-эне өзү берип атпайбы мектепке. Эгер ата-эне өзү ошол Жапалак айылында жашайбы, Жапалак айылында мектепке бере турган болсо, Төлөйкөн айылындагы Төлөйкөн айылга бере турган болсо, Озгур айылында Озгур айылына бере турган болсо, шаардагы мектептердеги орундар бош орундар бошойтула дагы. Мисалы үчүн азыр Киров мектебин айта турган болсок 3000 окуучу бар. Тилекке каршы ал 1000ге жакын окуучуга ылайыкташтырылган. Эгерде ал Кировго мисалы үчүн ушул жакынкы айылдагылар келип бербесе, ал ошол 1000 эле окуучу окумак, 2 эле смен болмок. Ошол өздөрү каалагандай саат 12-1де келмек, саат 4-5де бүтмөк. Андан кийин жарым сааттын ичинде классын тазалап коюп кетмек. Бул жерде бардыгыбыз биз өзүбүз күнөөлүүбүз да, себеби баланы шаарга алып келип атабыз. Мисалы үчүн менин уулум бар, аны биз башында туура Кировго алып келгенбиз, бирок тилекке каршы кийин мен өзүм билим берүү тармагында көбүрөөк жүргөнүм үчүн анан кийин өзүбүзгө жакын эле жерге бердик. Себеби мектептен чыгат, үйгө келет, үйдөн чыгат, мектепке барат, жакын. Анан башка кошумча сабактарга барганы, ошол шаардагы кошумча спортко келгени дагы убактысы болот да. Себеби мындай да, кыйынчылыкты да өзүбүз жаратабыз, ошол кыйынчылыктын маселесин дагы өзүбүз чечебиз. Рахмат. Бул жерде азыр 1 минутта. Бул жерде бардыгыбыз бир жакта болуп атпайбызбы? Ооба биз деп, бирок мен Facebook баракчага койгондо аябай мага телефон чалуулар көп болду да, алар каршылар аябай көп болду. Алардын бирин мен сураным, келип бериңизчи деп. Кадырбек мырза азыр келди. Кадырбек мырза, көрүп атасыз, баары жок болуш керек, туура айтып атат деген нерсе болуп атат. Бирок сиз эмнеге каршы чыгып атасыз? Мен өзү кете бере турган лефимде болот. Саламатсыздарбы? Эми мындай, биз мамлекетпиз да. Мен каршымын бул нерсеге. Азыркы биздин жаңы министрге каршымын. Бул жерде көпчүлүк мугалимдер, мына урматтуу жаш достор, окуучулар, бул жерде силердин тагдырыңар да. Силер боюнча сөз кетип атат да. Силер билбейм эмнеге макул болуп атасыңар, мен бул нерсеге каршымын. Жалпы окуучулардын укугун тебелебеш керек. Азыр мисалы баягы газга теңелем деп карган буту сыныптыр дегендей болот да. Мисалы Японияда кылып атпайбы? Анда бизде Япониядагыдай шарт түзсүн мектепке, Япониядагыдай уборщиктерди койсун. Мисалы 80% билим берүү жайларында мектептердин ажатканалары сыртта жайгашкан. Элементардык ажатканага бара жатканда стяжка жок. Берагына келсең, кол жууганга умальник жок. Ал жерде санитардык норма сакталган эмес. Самын жок, сүлгү жок. Анан кантип биз окуучуларга тазалыкты үйрөтөбүз? Окуучуларга тазалыкты тазалатуу эмес, тазалыкты көрсөтүп үйрөтүшүбүз керек тазалыккачы. Анан эми азыр мугалимдерди мен сиздерди бардык мугалимдерди күнөөлөбөйм. Бирок сиздер деле эми баягы кимдин арабасында болсо ошону ырдайсыңар да. Туура түшүнүш керек анда эле. Бул эми мыйзам ченемдүү көрүнүш. Бирок
бул жерде окуучулардын укугу тебеленип калбаш керек да. Азыр эми бир тараптуу болуп калыптыр, айтсаңыз мен деле каршы окуучуларды ала келмекмин да. Бул эми мындай баланс болуш үчүн айтып атам да. Анан окуучу тазалаш керек. Биз СССРде тазалап жүргөнбүз, өлбөй чоңойдук, эмгекке тарбиялайт. Мектепте бир кылмыш болсо, мугалимдер биринчи пикир билдирип чыгат. Жок, биз тарбия бербейбиз, биз билим эле беребиз. Тарбияны ата-эне бериш керек дейт. Анан кийин ушундай учур келсе, мектепте билим да берилиш керек, тазалык да болуш керек, эмгекке да үйрөтүш керек деп. Өзүнүн сабактары бар. Эмгек деген сабак бар, адеп деген сабак бар. Мисалы тазалык деген сабак жок да. Бала мектепке билим алыш үчүн гана келет. Ал мисалы бала барып мен бүгүн мен сменим эле деп жууганы же тазалаганы келбеши керек да. Мына ошону менен биздин билим алуудагы мындай бир рейтинг түшүп кетет да. А биздеги мисалы Япониядагыдай шарт же Япониядагыдай билим берүү системасы жок. Бизде мисалы 1900-жылдары же мына мисалы СССР учурундағы билим берүү системасы болсо, азыр деле ошондой. Ал эми Японияны салыштырып көрүңүздөр. Ошол учурда кандай системада окуткан, бүгүн кандай окутуп атат. Мисалы да. Анан окуучулар мектепте тазалайт деп атпайсыздарбы? Мисалы бул жерде окуучулардын бардыгы бир тараптуу айтып атышат да, мисалы тазалайбыз, өзү отурган жерди тазалайбыз деп. Силер тазалабашыңар керек да, мисалы. Ал жер мамлекет, ал жер мамлекеттик мекеме. Мисалы ал жерде каржылап бериш керек мамлекетчи, мисалы. Мен силерди мындай оюңарга бир каршы пикир айтып аткан себеби дагы ушундай болуп атат да. Силер билим гана алышыңар керек да. Эми элестеткиле, өзү башта 6 күндүк окуу болчу. Азыр 5 күндүк окуу системасына кирип калды. Окуу дагы кыскарып атат. Өзү 5 күн окусаңар. Анан субботникта кылсаңар, 6-чы күнү барып алып, анан сабактан кийин уборкада кылсаңар, силер окуйсуңарбы же тазалайсыңарбы? Анда мектептен чыгып тазалоочу болуп киргиле, мисалы да. Анан тазалаган учурда дагы санитардык норма сакталбайт. 80% мектептерде шарт жок. Буну бардыгыбыз мындай ачуучундукту моюнга алышыбыз керек да. Мына биз окуп жүргөн мезгилде деле ошондой. Азыр бизден кийинкилер да ошондой шартта окуп атат. Ой, биз жакшы, bizde шаарда баары бар деген мектептерде деле толук кандуу шарт жок. Мисалы, ар бир окуучунун сүлгүсү жок, ар бир окуучунун самыны жок. Мисалы, ажаткананын эшигин 100 окуучу, 1000 окуучу кармап кирет. Чыкканда 1000 окуучу кармап жабат эшикти. Мына тазалык ошол жерден эле да, мисалы. А мисалы окуучуларга тазалыкты мына билим берүү министрлиги тазалыкка шарт түзүп, тазалыкты көрсөтүп туруп Япониядагыдай. Анан тазалыкка үндөш керек да. Өзүнө тазалатып эмес. Эртең мисалы бир класста 40 окуучу бар. Ал балким арасында бир ВИЧ менен окуган окуучу болду дейли. Гепатит менен ооруган окуучу болду дейли. Бирок алардын өздүгү мындай өздүк маалыматтары жашыруун сакталат да. Ошол жергиликтүү баягы медициналык мекемелерде. А мисалы ошолор санитардык норманы сактабайт. Бир да окуучу перчатка кийбейт, бир да окуучу санитардык норманы сактап жилет кийип эме кылбайт. Уборкадан кийин чыгып колду самындап жуубайт мисалы. Самындап жууганга кээ бирки мектептерде естественно самын жок. Жылуу суу жок, умальник жок. Чыгып алып крантка жуабыз. Мен мына шаардык мектептерде айтып атасыздар, мен мына райондогу мектептерде айтайын, 80% ажаткананын жанында умальник жок, суу жок, ысык суу жок. А уборкадан кийин алар эмне кылат алар? Мисалы бала мектепте оору жуктуруп алса, ким жоопкерчилик алат мисалы? Ким жоопкерчилик алат? Мына айылдагы райондогу мектептер депчи, эми ушул эле айылдагы райондогу мектептер эмес болуптур, шарты жок экен. Үйүндө шарты барбы? Алар үйүндө ажатканасын тазалабайбы, мал коросун тазалабайбы? Ал үйдө санитардык ошол нерсе үй бүлөдө сакталабы? Эгерде үй бүлөдө баласы кандайдыр бир кичинесинен ооруган болсо, ошону ата-эне үй бүлөлөрүн башка жактарга жуктурбаш үчүн сактайбы? Себеби биз айтабыз го, мектеп бул биздин экинчи үй. Мугалимдер биздин экинчи ата-эне, анан кийин 20 жылдыкта да келебиз, 30 жылдыкта да келебиз, эжекелерибизге келип салам айтабыз да. Ата-энеңдей сыйла дейт да. Азыр окуучуларга кылбаш керек, мамлекет кылыш керек дейт. А мамлекетке биз эмне кылдык бүгүнкү күндө? Мисалы үчүн сенин үй бүлөң бул кичинекей бир мамлекет. Анын ичинде бардык тартиптик сактайсың, каалайсыңбы, каалабайсыңбы, жыйнайсың, тазалайсың, башка кыласың да. Жаш келин болуп барганда эч ким ал келинди аябайт. Же аяган барбы бүгүнкү күндө, айтыңыздарчы. Бир да келинди аябайт, ал кыз үйүндө кандай тарбияла алып келген болсо, бүт сөздүн бардыгы ата-энесине тиет да. Мисалы үчүн энең үйрөтпөдүбү, атаң кылдырбадыбы? Эми ошондой кылып азыр биз жаштардын бардыгын, окуучулардын баарын сыртка чыгарып коелу. Кайсы жерде биздин Кыргызстанда шарт бар? Биз ал шартты өзүбүз түзүп атабызбы? Макул, мамлекет түзө албайт экен, мамлекет жасай албайт экен, а мамлекетке макул колуна кол, бутуна бут болуп биз өзүбүз эмне жасадык? Мен ушул суроого бардыгынан күтөткөн эле. Тарбия мектепте тарбия берилбейт. Мектепте билим гана берилет.
тарбияны ар бир ата эне үйдө берилет балага. Ушул сурооңуз Балага. Эми мисалы да азыр бүгүнкү сиз күндө айтып ата атпайсыз, эне мамлекеттен балага эмне тарбияга кылдык берип атабы? деп. Жок, сөзүңүзгө бал ата эне балага тарбия берип атабы бүгүнкү күндө? Мен башка ата энелерге жооп бербейм. Биз өзүбүздүн үй бүлө боюнча биздин үй бүлөдө мисалы бар. Үйдөгү тарбия бар. Сиз азыр жалпы айыл, шаар деп айтып атпайсызбы ошого айтканымда? Жок, сиз эми тарбия бул мындайча айтканда бир кутудагы нерсе да. Ал үйдүн өзүнүн ичине гана маалым. Ал сыртка кээде айтылат, кээде айтылбайт. Бул тарбия өзүнчө бир маселе. Азыр бул жерде тарбия жөнүндө сөз кетпейт. Бул жерде тазалык боюнча кетип атат. Бул жерде азыр айтып атасыз, биякта агай айтып атат, мисалы эмгекке үйрөтүш керек, тарбиялаш керек. Жок, мектеп тарбиялабайт. Мектеп билим гана берет. Мисалы биз мамлекетке эмне кылдык? Мамлекетке биз барып полун жууп уборка кылсак эле мамлекетке салым болуп калабы? Анда мисалы балдарда, мисалы карасаңыздар, урматтуу мугалимдер, урматтуу ата энелер, мен сиздерден суранычта окуучуларга татыктуу тарбия берсеңиздер, болду, ошол жетишет. Окуучуларды барып пол жуудурбаңыздар. Мисалы, эмне себептен окуучулар мектепте келип, уборка ар 6-күнү келип уборка кылып тазалаганга, окуучулар сабактан кийин баягындай кечиккенге алмашуу ботинкесин алып келбегендер өзүнчө бир жоопкерчилик алып жууганга милдеттүү эмес. Бул биздин мыйзамга да каршы келет. Ал эми мына биздин министрибиз айтып аткат, мисалы өтүшүбүз керек, бул нерсеге ызылдап чыкпагыла. Эми мисалы коомчулуктун да пикирин эске алышыбыз керек да. Мугалим, бардык мугалимдер билим берүү министрлигинин колдоору бул анык да. Калган окуучулар, калган жарандык коомдун ою кандай болот мисалы? Огород чаптырган жерибиз жок да. Бул жерде болгону ошол мектептеги гана бир кагазды алып коюп, кичине тазалыкка үйрөтүү. Мисалы учурда сиз каякта иштейсиз? Мен мугалим катары айтып кетейин, мисалы, ошол мугалимчи, мисалы мындай сөз бар да, тарбиясыз билим бул билим эмес депчи. Билимсиз тарбия бул дагы өзүнүн өтөсүнө чыкпайт экен да. Билим алуу менен кошо тарбияны, адептүүлүктү, тазалыкты алып кетиш керек да. Мугалимдин биздин негизги девизибиз ошол. Билим берип эле сен профессор бол, депутат бол дебейбиз. Жок дегенде адептүүлүктү үйрөн, сен тазалыкка үйрөн деп мугалимдердин девизи ошол. Мисалы, ошол тарбия бербегендин негизинен да келип чыгып атат. Кече жакында эле көрдүм. Бир мугалим кагаздарды таштап коюптур да, класскачы 28 окуучу бар экен. Ушул карап атат да, кайсы окуучу келип ушул кагаздарды терип коет экен депчи. Эч ким терген жок. Соц тармактардан. Соц тармактардан. Эң акырында бир окуучу келип, ал дагы мындай ылдый карап калып анан алып койду да. Эми ошол нерсени биз үйрөтпөсөк, эми айтып атасыз, тарбия бербеш керек, билим бериш керек деп. Азыркы учурда ата эненин көбү мигрант. Ата эненин көбү тайнесинде балдардын көбү тең. Чоң энесинде, тайэжесинде, кошунасында алар өздөрүнүн балдарына тарбия бергенге эч кандай мүмкүнчүлүктөрү болбой атат. Алар өзүнүн ата энесинен тарбия албаса, мугалимден албаса, анда алар каяктан тарбияланышат? Мисалда каяктан тарбияланышат? Бир мүнөт азыр мен ушул эмеге сизге оюңузга кошумча айтып коеюн. Мисалы айтып атпайсызбы азыр балдар каяктан тарбияланат деп. Туура, көпчүлүк мисалы окуучулардын ата энелери миграцияда кабылып жүргөндүр, мисалы чет өлкөдө. Бирок мындай да, мектепте бир чыпы чыкса, мектептин сыртында бир чыпы чыкса, мисалы мугалимдер биринчи жоопкерчиликтен качасыңар да. Бул ачык нерсе. Жок, мугалим бул бизден кетти, мектептен басып кетти. Биз тарбиясына жооп бербейбиз, биз билим беребиз. Бул баланын ичинде кандай баягындай ичинде бир ушундай бир характери бар экен, ичинде бир кылмыштуу нерселерге кызыккандыгы бар экен деген нерсе, мисалы, жок, бул мисалы реально болобу сиз токтосоңуздар. Реалдуу карайлы, бар жок. Чоң нерсени айтылбай атат да. Жок, мына карасаңыз. Мугалим жоопкерчиликти алат. Мисалы, окуучу 6 саат болобу мектептин ичинде. Ошол коронун ичинен чыгып кеткенге чейин кандай гана кырдаал болбосун мугалим жоопкерчиликти алат. Мисалы, мен мугалим катары айтып атпаймынбы, бирөөнүн баласы жыгылып кетип, мына жери сыйрылып кетсечи, менин жүрөгүм канайт агачы. Ата энеси келип силер неге карабадыңар, силер неге мындай кылып көңүл бөлбөйсүңөр дейт да. Мисалы мугалимдер ошондой жоопкерчилик менен иштейт. 6 сааттан кийин эшикке чыккандан кийин ата эне өзү жоопкерчиликти алат. Мисалы мен элементарный эле нерсени айтып берейин. Бир баланын өзүнүн мындай бир аз кичине оорусу бар экен да. А мен сабак өтүп аткан учурда ал бала эс алып кулап калып атпайбы? Ушунчалык менин жүрөгүм ооруп, андан биринчи менин жүрөгүм токтоп калайын деди. Көрдүңөрбү, мен бирөөнүн баласы үчүн кандай менин давлениям көтөрүлүп, менин жүрөгүм ооруп атат. Мисалы да, биз бул жерде өтө чоң жоопкерчилик бар да биздечи. Чоң жоопкерчилик деген. Мына карасаңыздар, 6 саат сабак өтөсүздөр, 6 сааттын ичинде жооп бересиздер да? Жок. Анан кийин 6 сааттан кийин балдарды мектептин короосунан кууп чыгасыздарбы? Чыкпайсыздар. Элементардык нерсе. Алар залга кирип волейбол ойношот, футбол ойношот, теннис ойношот ошол жерде да. Анан ошолор
ошол мисалы мектептин короосунда, площадкасында ар кандай окуяларга туш болот да. Биз 1-2 жыл мурун ушул жерге Зүлфия эсиңизде болсо керек, да келгенбиз. Ушул окуучулар мектептин короосунда рекетчилик кылып, сабактан кийин бирок мектептин короосунда. Мисалы ошол учур болгон учурда келип талаш болгондо, мисалы мугалимдер анын да жоопкерчилиги бар да. Вот, Ким ошону уруксат айтып атам берди да. мисалы? Мектепке уруксат берген адам болсо, жоопкерчиликти алат, ошол уруксат берген адам. Азыр кайра тазалоого келели. Аны экинчи бөлүктө айтабыз, экинчи бөлүктө тазалоо боюнча. Бул жерде Орто моолдагы мугалим катары, ата-эне катары, анан чет жактарды көрүп жүргөн адам катары, мамлекеттик жана менчик мектептерде иштеген мугалим катары жооп бергим келип жатат. Ооба, мен дагы тиги баланы колдойм, мугалим болсом деле. Биринчиден билим берүү бул жөн эле айтылып аткан саясат эмес да, бул практикалык иш. Ошондуктан азыр заманбап тазалоочу каражаттар чыгып калды. Министрлик раз ушул эмгекке тарбиялоо деп ушуну сунуштагандан кийин жөн эле саясат катары таштап койбой, анын пункттарын көрсөтүп чыгыш керек да. Мына тряпканы шаардык билим берүү башкармалыгынын казынасынан же ата-энелердин чөнтөгүнөн азыр эми заманбап колуңу сууга салбай эле жуучу бир топ каражаттар чыгып калбадыбы? Биздин мектепте ичара мындай резолюция кабыл алганбыз. Бизде мектептерде кыдырып сабак окушат да. Биринчи бул кабинетке кирсе, кийин башка кабинетке кирет. Андан кийин биз ушундай сүйлөштүк. Балдарга жеңил болуш үчүн, анткени кийинки смена менен кийинки сменанын ортосунда аз эле убакыт бар да. Окуучу бала деген бала да баары бирчи. Ал 1000 эмгекке тарттык деген менен класс жетекчи карап турбаса, ал баланын иши чала эптеп-септеп жууп кетип калышы мүмкүн да. Ошондуктан бул жерде саясатты башка жака буруп, өзүнүн уставтарын иштеп чыгып, класс жетекчилерге кошумча айлыктарды чегерүү маселеси каралыш керек деп ойлойм. Анткени класс жетекчилер ошо бала жууп атканда биз карап турабыз, убактыбыз кетип атат биринчиден. Экинчиден ошол жоопкерчиликти кошо өзүбүз менен чындап эле, мисалы атасы, ата-энеси көрсөтүп бербесе, бала кылбайт да, балдар губка сыяктуу. Биз экинчи ата-эне катары ошол жерде көрсөтүп туруш үчүн биздин убактыбызды алып атабы? 1000 сомдук айлык менен класс жетекчини коюп анан тарбиялады, анан сабак бер деп биз каягына жетишөбүз? Робот эмеспиз да. Ошондуктан класс жетекчилердин айлыгын жогорулатуу маселесин, анан баягы заманбап тряпкаларды алып берүү маселеси, анан ошол класстар алмашканда эң акыркы окуган класс кайсы класста окуса да столдор көтөрүп кетет да бизде. Андан кийин көтөрбөй кетсе, ошол класс жетекчи эртеси чогулушта баланчанчы класста акыркы сабат бул болуп көтөрүлбөй калыптыр деп маселелер карайбыз. Анан класс жетекчи карайт, баары бир эле класс жетекчи мындай колубуз байланып атат да, андан көрү өзүм эле кылып коеюн деп деген келет да кедечи. Булар дубара болуп калап, анан чогулушта туруп, ушулар кетирип эле өзүм классты култап алып эле кылып койгум келет да. Ошондуктан куру саясат кыла бербей, анын уставтарын иштеп чыгып, керектүү материалдарды ким каяктан алат, ушул маселелер каралыш керек. Анткени частный мектепте деле окуучулар жуат, бир жолу уборсага таштап койбойбуз, бирок частный мектепте класс жетекчилердин акысы көп, абдан көп төлөнөт. Ошон үчүн биз кайдыгер карабай классты карайбыз. Мисалы, азыр айтып атасыздар да, каражатты табыш керек деп, мен сиздин оюңузга толук кошулам. Мен ушул боюнча мынау министрге да ушундай бир сунушту айткым келет да. Негизи ар бир мугалимдер иштеген мектебинен айлык алышат да. Айлыктан сиздерден киреше салыгы жергиликтүү бийликтин бюджетине түшөт ошол жерге. Мисалы, бир эле мектеп бир жылда 1 миллиондон 2 миллион, 3 миллионго чейинки киреше салыгы жергиликтүү бюджетке түшүрүп берет да. Анан ошол жергиликтүү бийлик өкүлдөрү ушу шаардык кеңеш болобу, айылдык кеңеш болобу, ушул мектептеги окуу системасын жакшыртууга шарт түзүү деп туруп, алардын баягындай айтайын бир защищенный статья менен алардын мектептердин баягы жылуулугуна, көмүргө, таштандыларын чыгарууга атайын акча каражаттарын бөлөт да. Мен ошону сунуш айтайын дедим эле. Ар бир мисалы мектептер бар. Бардык мектептер ошол өздөрү жайгашкан аймактардагы жергиликтүү өзүн өзү башкаруу өкүлчүлүктөрүнүн балансында турат мектептин зданиялары. Мугалимдердин айлыгынан киреше салыгын алып атат. Эгерде ушундай эле баягы мектепти таза тутуп, мектепти тазалагысы келсе, бул министр ошол азыркы биздин министрлер кабинетинин төрагасы менен акылдашып, кеңешип, ал мисалы экономист киши го. Барып, мисалы, киреше салыгы жергиликтүү бийликке түшүп атат. Жергиликтүү бийликке 2 миллион сом түшүрүп берген мектепке болгону көмүрүнө акча бөлүнөт. Мисалы, айылдык кеңештен ошол таштанды чыгарууга акча бөлүнөт да. Эгерде баягы окуучуларды тазалатпаштан, окуучуларга тазалыкты көрсөтүп туруп тазалыкка үндөш керек болсо,
биринчи кезекте ошол уборчуларды жалдоо үчүн каражатты ошол жергиликтүү бюджеттен эле караса болот. Эми Рахмат. 2 же 3 уборчунун айлыгы эч канча болбойт. Азыр мен Абдыкалык мырзага кыска суроо берем, кыска жооп берсеңиз. Деги эле ушул жанагы министрдин чыгарган азыркы буйругу дейли, эл аралык критерийлерге толук жооп береби? Сиз эми ошол толук эксперт болбосо да катары кайсы бир даражада жооп берет. Анан биз азыр жогоруда айтып атпайбыз. Бизди толук болбосо кайсы бир даражада кантип жооп берет? мына эгер стандартка ала турган болсок, мына көп көйгөйлөр бар да. Анын үчүн ошол көйгөйлөрдү чечишибиз керек. Бирок анан эми тазалабаш керек деп эле бар жоктун баарын таштап койгондо туура келбейт. Ал өзүнүн ден соолугубузда зыян келтирип атпайбы? Бул жагын да ойлош керек. Ушул жерде кошулуп кете турган нерсе, мектептерге жанакындай тряпка, башка нерселер мамлекет тарабынан ГРАНОдон билим берүү башкармалыгынан берилет. Андан сырткары жанагы сиздер айтып атпайсыздарбы, айлыктарды класс жетекчилерге түзүлөт деп. Ал графиктер стандарттар билим берүү министрлигинен түзүлгөн. Анан мындай уставтарды, шарттарды кылыш керек деп атасыңар. Бирок ошолордун баардыгы каралып чыккандан кийин бул маселе көтөрүлүп атат. Бул учурга чейин бул тазалык нерселердин кылган нерселер болгон нерсе. Андан сырткары биз азыр балдардын баардыгын бул эжебиз айткандай кетмен чаптыртып тиги кылтырткан жокпуз да. Ал болгону партанын үстүн гана тазалап атат. Өздөрү чайнап келген жвачкасын жармаштырганын гана тазалап атат. Полду сүртүп атат. Полду баягы өздөрү басып келген полду эле сүртүп атат. Гүлдөргө суу куюп атат. Ошол эле нерсе да. Бул нерсе мен ойлойм чоң маселе эмес да. Мисалы үчүн үйүңө Бирок бул барсаң чындыгында чоң маселе. Азыр мен биздин программабыз акырындап калыптыр. Биринчи бөлүктү токтотом. Экинчи бөлүгүбүз дал ошол чоң маселе эмнеде дегенден башталат. Саламатта калыңыздар.